берди. Техникумда бирге окушуп, кубанса бир кубанып, кайгырса бир кайгырып, кыйышпас дос болгон тагдырлашы Ташым Байжиевден айрылган Зыяш Бектенов амандыгым курусун, асылдан келдим айрылып, кайткандыгым курусун, канатым калды кайрылып деп бала чактан бирге өскөн жан курбусун жоктоп келген. Түрмөдөн келгенден кийин дагы иши жок. Эч кандай ишке алышпайт. Аркасынан аңдоочу коюп коет. Ооба, түрмөдөн келгенден кийин деле Зыяш Бектеновдун тагдыры куугунтукта өткөн. Мурда иштеген Тил Адабият институтунан кызмат бербей 7 жыл үй түрмөсүндө олтурган. Бирок тагдырдын ушундай оор күндөрүн тоо томкорор кайраттуулугу жеңип, 1961 жылы Кыргыз мамлекеттик университетине ага окутуучу болуп кабыл алынган. Ошондон тартып өмүрүнүн аягына чейин аталган окуу жайда доцент, профессор катары эмгектенип, өз эмгегин кыргыз илим билимине, жаштарды тарбиялоого, өзүнөн кийинки муундарга татыктуу устат болууга арнаган.